Казакстан мигранттар үчүн бирдиктүү санариптик моделди киргизүүдө. Санариптик өнүгүү министрлигинин башчысынын айтымында азыр система иммигранттардын визага арыз берүүдөн баштап ийин алууга чейинки ар бир этапта жеке катышуусун талап кылат. Эми бардык процедуралар бир кызматка бириктирилет, текшерүүлөр автоматташтырылат. Ал эми арыз берүүчү менен өз ара аракеттенүү бирдиктүү санариптик портал аркылуу ишке ашырылат. Мекемеден билдиришкендей, мындай система процедуралардын санын 60–70%га кыскартууга, ошондой эле кароо мөөнөттөрүн кыскартууга, кайталоолорду жоюуга жана ачыктыкты жогорулатууга мүмкүндүк берет. Бул мамлекеттик органдардын ресурстарын оптималдаштырып, өлкөнүн имиджин бекемдейт. Мындан тышкары Раслан Мадиев Казета мобилдик тиркемесин тааныштырды. Анын жардамы менен миграциялык документтерди тариздөөгө, өлкөнүн кооз жерлери тууралуу маалымат алууга, автоунаа ижарага алууга, БКБге ошондой эле медициналык кызматтарга жетүүгө болот. Будан башка, агымдагы жылдын казан айында косумча шеңберинде Мындан тышкары ушул жылдын күзүнөн баштап тиркемеде 2 жаңы санариптик сервис ишке киргизилет. ИЭТ визасыз өлкөлөрдүн жарандары үчүн кирүүгө уруксаат. Резиденция Эстониянын программаларына окшош Казакстанда жеке катышуусуз АЭКБнын юрисдикциясында бизнес ачуу мүмкүнчүлүгү. бармай-ак бизнести ачуу үчүн Астана Халыкаралык каржы орталыгы юрисдикциясында резиденцияны тиркөө мүмкүндүгүн усунуу.